Бишкек шаарында кичинекей бөбөктөр үчүн сулуулук сынак болуп өттү. Бул иш-чара 5-ирет болуп жаткан кезде. Сынак 3 этаптан турат. Иш-чаранын уюштуруучусу Айжамал Осмонованын айтымында жеңүүчүлөр өспүрүмдөр арасындагы эл аралык сынакта Кыргызстандын намысын коргомокчу. Бүгүн сонун ресторанда мини принцесса жана принц Ази деген сулуулук сынагын өткөрүп жатабыз. Негизи бул сынак Кыргызстанда 5-чи жолу өтүп жатат. Биздин сынагыбыздын жеңүүчүлөрү Минимис жана Мистер Мира деген эл аралык сынакка барышат жана Кыргызстандын намысын коргойт. Ясмина 8 жашта. Бул конкурс үчүн көп убакыттан бери даярданып келген. Эч нерседен тартынбаган катышуучу бүгүн жеңем деп турган кези. Меня зовут Ясмина, мне 8 лет. Сегодня мы будем бороться за корону. И желаю всем удачи. Я победитель. Я победить хочу. Вот когда я подрасту, сразу замуж я пойду бежать. Я когда вырасту, стану принцессом. Шоу-бизнес өкүлдөрү жана демөөрчүлөр тарабынан калыстар тобу түзүлүп, бүгүнкү кеченин күчтүүсүн аныктамакчы. Жалпысынан 15 кыз, 5 бала ат салышууда. Бул жерден 2 жеңүүчү аныкталат. Ата-эне жакындарынын курчоосунда өткөрүлүп жаткан бул сынакта балдар бүт аракеттерин жасап, өнөрлөрүн тартуулашты. Мира Абдылдаева, Азирет Осмонов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.